Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгенибиз үчүн биз барбыз дейт. Мына ушул сөздү айтылгандай эле, урматтуу көрүүчүлөр, кечеки күндү сөз түрдө эстеп, эртең кандай болорун күтүп, үмүттөнүп жүргөнүбүз бул жакшы нерсе экен. Демек, бул үчүн биз дагы бар экенбиз, адам баласы жашайт экен. Бардык биздин көрүүчүлөрүбүз кечеки өткөн эл чечели программасын көргөндөн кийин кайра бүгүнкү күндү эстеп, кайрадан биз менен жолугушуп аткан бардык көрүүчүлөрүбүзгө чоң салам айтабыз жана кош келиңиздер дейли. Бүгүн 21-июнь, урматтуу көрүүчүлөр, күнгө шаршемби барыңыздар менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтамын. Кызматыңыздарда Айпер Адамкулова болом. 2 саат бою түз эфирде дайыма биздин каналдан эч кайда алыстабай программабызды көрүңүздөр дейли. Ал эми көрсөтүүбүздүн программасынын демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд башкы демөөрчүсү дүйнөлүк эксперттер тарабынан биздин табитиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Көрсөтүүбүз уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, биз мына ушул мүнөттөрдөн тарта эле келген коногубуз менен маек кылабыз. Сиздер да катарыбызда болуңуз, өзгөчө суроолор болсо бизге жибериңиз. Бүгүн өзгөчө конок келди десек болот. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге тааныштырып өтөйүн. Кытайлык кыргыз кызы, бизнес woman десек болот, кайрымдуулук иштери менен алектенет. Айбулак Жумак бизде конокто. Кош келиңиз, кутмантаңыз менен. Кутмантаңыз менен. Аябай суп-сулуу, сонун кийинип алып келип берсе, апак мындай маанайды көтөрөт экенсиз, дароо. Рахмат. Сиз менен сүйлөшүп алгандай. Ооба, бүгүн ак кийинеличи дегендей болуптур, э. Жакшы, келиңиз, анда сиз менен бүгүн бир сонун маек болчудай да. Кытайлык кыргыз дегенде бизге жүрөгүбүзгө аябай жакын, сонун угулат да. Анан өзүңүздөр Кытайда жашайсыздар, э. Деги эле ошол жакта туулуп өскөнсүзбү, өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айтып берсеңиз. Менин тегим негизи Нарын Атбашыдан. Мен чоң атам 2-үркүм болгондо Кытайга барганда биз сакталып калалы деп. Андан кийин мен чоң энем кытайлык кыргыз. Андан кийин атам 52-жылы Кытайда төрөлүп калыптыр. Андан кийин мен дагы эле атам ошол Кытайда билим алып, Кытайда чоңоюп, өсүп, кийин үйлөнүп, анан мен Кытайда төрөлдүм, Кытайда билим алдым, Кытайда чоңойдум. Бирок 89-жылынан, 90-жылдарынан баштап биздин Кыргызстандагы туугандарыбыз бизге каттап баштады да. Нарындагы. Чегара ачылды. Анан атам чегара ачылган кезде Кытайдан биринчи келген кишилердин катарында болуптур. Кыргызстанга, э? Кыргызстанга. Анан ошондо туугандарды издейм деп, атайын Атбашыга барып, Майкалкоско барып, туугандар менен көрүшүп, ыйлашып, кучакташып, андан кийин каттоо башталды. Мен өзүм турмушка чыккан күнү тоюм болгондо Атбашыдан толтура кишилер барган да. Биз бир чегара тосуп туруп атат, бирок биз келип кетип ушинтип эле катышып жүрөбүз да, чалышып турабыз. Жакында эмне жаңылык болуп атат, ден соолуктар кандай деп, ар бир жумада ушинтип сүйлөшүп жүргөнбүз. Эң сонун. Анан мен Пекинде билим алгам, университетти Пекинде бүткөм. Анан ойлодум, Пекинде кыргыздарды билген кишилер аябай аз. Пекинде жайгашып калган кыргыздар дагы ан сайын аз. 10 үй бүлөгө жетпейт да. Пекинде? Ошон үчүн мен ушул санды кичине бир толуктаганга салым кошуп койбоймду деп анан Пекинде жайгашып, Пекинде жумуштанып, анан Пекиндеги кыргыздардын бирөө болуп калгам. Андан кийин эле жумуш менен болуп, кыргызча ырлар аябай жагат да. Кыргызстан жөнүндө кабарлар болсо мен Кытай тааныштарым дагы жиберип турат. Тиги кыргыздар мындай болуп атыптыр, Кыргызстанда мындай болуп атыптыр деп жөнөтөт да. Кызыгып окуп турасыздар. Ооба, кызыгып окуйбуз. Жакшылык болсо бирге сыймыктанып, бирге сүйүнөбүз. Кичине андай-мындай окуялар болгондо жүрөгүбүз аябай ачышат да. Кыргыздар жакшы болсо экен деп.
Кыргызстан үчүн жүрөгүбүз согуп турат ар дайым. Сиздерден сураганда, мисалы, каяктан болосуң, улутуң ким деп сураганда кандай деп жооп бересиздер ушунда? Кызык да. Мен кытайлыкмын, бирок көп кытайлар менен кебетебиз айырмаланат. Мени көрүп анан, Кытайга келгели канча жыл болду, көнүшүп калдыңбы деп мени таанып алган кытай кишилер ушинтип сурап турат да. Анан ооба, жакшы, жайгашып калдык, көнүштүк, тилди дагы үйрөндүк десем, канча жылдан бери биякта жашап атасың деп. 30 жылдан ашты го десем, ата энең аябай кичинекей кезиңде алып келген турбайбы деп. Деп кытайчаң сонун турбайбы деп. Сиздики деле деп коем да. Кытай тилинде эле баарлашасыздар? Кытай тилде негизи кээ бир кезде кыргыздар тилибиз аябай Кудай ушундай бир талантты бериптир экен кыргыздарга. Бизде Кытайда ар бир провинциянын өзүнүн тили, акценттары эмес, дагы башкача эле тил болуп кетет да. Анан эки Кытай бири-бирөөнү түшүнбөй калат. Андай кезде кыргыздар асыгатат да. Мен ошол асыгаткандардын бирөө болом да. Эки Кытайга переводчик болуп калам. Бири-бирин түшүндүрүп бересиздер. Мына кызык. Демек, баягы бул жакта Кыргызстандагы кыргыздар деле башка тилди бат эле үйрөнүп алышып, бат эле алып кетишет да, ошондой нерсе бар экен да сиздерде, Демек, Кытайдагы кыргыздар көп элеби азыркы учурда? Кытайдагы кыргыздар негизи 170 миңге жакын болот да. 170 миңге жакын, Алар Пекин эмес бирок. Пекин эмес. Негизи Кызыл Суда кыргыздар жашайт. Кулжа деген область бар. Кулжанын Чапчал деген районда кыргыздар жашайт. Андан тышкары Урумчиде бир санын жакшы билбейт экенмин, бирок кыргыздар көбөйүп калды да. Пекинде, Урумчиде иштеп аткан. Пекинде бар, ички Кытайда окуп аткан студенттер бар. Андан кийин Хэйлонжаң деген бир провинция бар, Россияга жакын. Мурда Энесайдан түз таралып келген кыргыздар. Бизде мурда барган да, ошол жерде дагы кыргыздар жайгашып калган. Жакшы. Кыргызчаңыз аябай жакшы экен, так экен. Өзүңүз көбүнесе Пекинде жүрсөңүздөр Кытай тилинде эле сүйлөшүптөр болуш керек. Унутуп калбаш үчүн дайыма машыгып турасызбы же эмне кыласыз? Мен атам үйдө кыргыз тили сүйлөгүлө деп урушпайт, бирок балам, эжекем кыргызча сүйлө, кыргызча айт деп айтып турат да. Анткени өзү ушул Кытайдагы кыргыздардын арасында кыргыз тилдин улантып кетүүсүнө, өнүгүүсүнө аябай салымы кошкон киши. Анткени Манас эпосун кыргызчадан Кытай тилге 17 жыл которгон. Алдыңкы жылы бүт чыгармасы чыгып болду. Ошол Манас эпосунун кытайчасы басмадан чыккандан кийин көп кытайлар мындай эпос бар турбайбы? Кыргыз калктар бош келген, колунан иш келбеген улуттар эмес экен. Булар байыркыдан эле ушундай чыдамкайлык менен, кайраттуу менен жашап келген улут турбайбы деп. Бизде ан сайын маани берип, бизди сыйлап, бизди жөлөп, көтөрүп, ушундай болуп калды да. Эң сонун. Турмушка кайсы улутка турмушка чыккансыз? Кытайлык кыргызга эле. Бияктан ала качпай койбоду Кыргызстандан. Анан айлы жок деп Мен наразымын. Мынакей жигиттер намыстаныш керек деп койлу. Бизде болгону Кыргызстанда ала качуу боюнча бир аз баягы закондор кирип калганда ошон үчүн болуп калды окшойт. Ошентип түшүнсөк болот да. Ооба, түшүнүп коюңуз, Жакшы, жолдошуңуз сүйлөшүп жүрүп үйлөндүңүздөр да, ал дагы ошол жакта өскөн кытайлык кыргызбы же кандай? Кытайлык кыргыз, бирок менин айылымдан эмес, алар ошол Хэйлонжаң провинциясынан болот. Аларга болсо айылында 2000ге жакын кыргыздар жашайт. Кичинекей кезинен баштап эле бизде маданият көңтөрүш болгон 60-жылдары. Ошол кезде кыргыз тилге кичине басым болгон да. Анан кыргызча окуу жайларын, садиктерди, школанын баарын жаап салышкан. Анан алар айла жок Кытай тили менен чоңойгон.
бирок азыр Кыргызстанга келди. Кыргыздарга жакындап, кыргыздар менен чогуу эле жашашпайлыбы деп ошол максат менен азыр баарыбыз Кыргызстандабыз. Кызым дагы бияка келип садикте окуп. Бир кызыңыз бар, э? Бир кызым бар. Аты ким? Асман. Асман, аты сонун экен, э? Анан сиз менен сүйлөшүп отуруп аябай кызык болуп атат. Мен ушунча көп нерселерди сурагым келип атат. Сиздин жумушуңуз жөнүндө да сүйлөшкүм келип атат да. Азыркы учурда эмне менен алектенесиз? Биз буга чейин сизди кайрымдуулук иштери менен алектенет, Кыргызстанга келип дагы жөн жүрбөстөн ушул кыргыз элине жардам берип, Кытайга алып барып келип, жакшы бир иштерди жасап атат деп уктук да. Ошол жумушуңуз жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиз. Жумуш боюнча болсо, көп кишилер бул айбулак жумак болсо кайрымдуулук менен алектенет дейт. Бирок кайрымдуулуктун каражаттары каяктан келет деп дагы көп суроолор болот. Ошон үчүн менин эки ролум бар да. Бир жагынан бизнес леди, дагы бир жагынан foundation maker, менеджер болуп, фондду бир жагынан кармайбыз, кайрымдуулук ишти улап. Ошон үчүн бул жумушумду мен 9 жылдан мурда баштагам. Ал кезде бизнес леди болоюн, кыйратып акчаны табайын, көчөдө ушинтип эң крутой болуп жашайын деп ойлогом. Ал кездеки ой азыркыдай эмес да. Ал бирок ошол жумушту алып барышында көп кыйынчылыктарга учурадым. Анан мен дайыма ойлойм, мен бир кишиден жардам сурайын деп суранууга алып барганда, ал кишиде кандай кыйынчылыгы бар экен. Ошол кыйынчылыктарын эгер мен чече алсам, менин кыйынчылыгымды сөзсүз ал киши дагы чечип бере алат деп ойлойм да. Ошон үчүн врачтар менен көрүшкөлү барганда, алардын көзүндө, назарында биз шаймандарды саткалы баргандар, дары-дармекти саткан баргандар деп мындай карайт да, башкача. Булар дагы тигинсин саткалы келди дегендей. Урматтайт, бирок деп коет да. Анча маани беришпейт. Анан мен жакшынакай бир тил табышайын деп барып анан биринчи көрдүм, булардын абалдары кандай экен. Кишилер көп келип ататпы, же операциясы аз болуп атабы деп. Ал жагынан анан байкасам, бул бөлүм жаңыдан ачылыптыр. Көп киши билбейт да. Негизи клиниканы кыйратып ачайын десе, анда ооруган кишилер жүрөгү ооруп атканда биринчи эсине келген ошол клиника болуш керек да. Каяка барыш керек деп сурап жүрбөй. Ошол деңгээлге жетүү үчүн мен ойлодум, мен сөзсүз бул кишиге жардам бере алам деп. Анан мен бир проектти жасап чыктым. Бул проект болсо көп кишиге жардамы тиет да. Бир жагынан бейтаптарга жардам тиет. Врачтар дагы ушунун байланышы менен өзү көтөрүлөт. Мен болсом бизнесим дагы уланып кетет. Ушул проект аркылуу биздин кайрымдуулук ишибиз башталган. Негизи биз эмеден баштадык. Кызыл Суда тоо жерде. Нарынга окшош эле. Тиякта ооруган кишилер көп болот. Жүрөк оорусуна чалдыккан балдардын саны, пайызы ишке Кытайдагы кишилердин эсептеп чыгарган пайызынан жогорураак болот да. Мисалы тиякта 1000 кишинин ичинде балким 8-9. Бизде 1000 кишинин ичинде 10 же 11, 12. Анда 1% болуп калат да. Көбүрөөкпүз. Ошон үчүн анын үстүнө биз ооруганда түз босогодон чыгып тиякта клиника болсо, тияка түз эле барып көрүнө албайбыз да. Анткени бизде андай шарт жок. Кызыл Суу ал кезде андай медицина тармагында анча өнүгүп кетишпеген да. Техника жок. Ошон үчүн ушул проект аркылуу биз ишке Кытайдагы профессорду Кызыл Сууга чакырдык. Кызыл Суудан операция жасаттык. Жок. Кызыл Суудан биринчи жолу балдарды скрининг деп айтабыз, баарын текшерип чыктык да. Садикке барып, школага барып, айылдарга барып, балдардын баарын текшерип чыктык. Анын арасынан байкалбаган, ата-энеси билбеген ушул оору менен төрөлгөн балдар көп болду да. Ата-энеси билбейт, э? Ата-энеси билбейт. Ал биз айттык да, Кудай сактады. Эгер бул бала билинбей ушундай өсө берген болсо, балким 10 жашка жетпей эле чарчап калмак. Анан ата-энеси билбейт, маани бербейт, анан улам-улам өпкөсү шамалдап ооруп калат. Анда бул үй бүлө дагы билбейм да кандай абалга жетип калат. Ошон үчүн биз акырын алдында акча анча көп эмес. Анткенде бизнес ал кезде бизнес башталбаганда өзүмдүн чөнтөгүмдөгү акчанын баарын чогултуп
чыгарып 2 баланы тандадык. Нанжиң деген шаарына алып бардык. Ошол жактан операция жасаттык. Кайра үйүнө алып бардык. Башында ушундай башталган болчу 2 бала менен, Азыр кененирээк сөз кылабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, бизден эч кайда алыстабай туруңуздар. Бир аздан кийин суроолорду сиздер да берсеңиздер болот. Көрсөтүүбүз уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер тарапта суроолор болсо бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу. Сиздерде кандай кыргыз кызына суроолор бар? Жана жогоруда дагы айтылып жаткан, баягы маалымат берип кеткен суроолордун калганын улап сиздер да жазсаңыздар болот. Анан сизге дагы суроо бергим келип атат да. Чынында эле бул нерсе бир четинен караганда жаман көрүнүш болуп атат. Кыргызстан ичинде ооруган балдардын, адамдардын саны көп болуп атат. Көбүнесе аларды баягы операция кылыш үчүн Кыргызстанда мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Чет өлкөлөргө жиберип атышат дегендей. Анан ошол нерсени Кыргызстанга дагы алып келсе болобу, Кыргызстандан эле жасаса болобу? Бул жөнүндө дагы сиздерде сөз пландар бар болуш керек. Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Менин түпкү максатым болсо, биз бул максаттын биринчи кадамын Кызыл Суда аткарып болдук да. Мисалы 10 жыл мурда Кызыл Суда врачтар кыргыз тили билген кыргыздар анча маани бербейт эле да. Мен кийин врач болуп операция жасайм, элди айыктырам деген эмес. Эптеп эле ары жазып берип, анан мен колуман келбесе Үрүмчүгө жөнөтүп коем, же Пекинге жөнөтүп коем. Ошол менен ишим бүттү, омин деп эле ошол максат менен иштегендер болчу. Азыр алардын идеясы дагы өзгөрдү, техника, өнөрлөрү дагы жогоруланды да. Азыр 10 жылдан кийин Кызыл Суда, Кызыл суунун өзүнөн өсүп чыккан кыргыз врачтар өздөрү ачып дагы, ачпай дагы жүрөктүн операциясын жасайт да. Жүрөктүн, Анан бул ата-энелерге, балдарга, ошол ооруп калган апаларга, чоң аталарга, аларга аябай жеңил болду. Анткени мурда бирөө ооруп калса Кызыл Судан же Кызыл суунун бир айылынан ооруган болсо, алар сөзсүз машина менен же поезд менен Үрүмчүгө жетип, Үрүмчүдөн анан кайсыл клиникага барышын билбей, анан кимди издешин билбей, тааныш билиш жок, тилден да кыйналат да. Баары кытайча сүйлөшү керек, алар кытайчада жок да. Анан көп акча кетип аткан, анан кой болду. Мен көзүм жетпеди. Кудай бергенди көрөлү деп анан кайра айылына артка кетишчү. Анан каза болгондор каза болуп, ошентип болуп калганда. Анан негизи бир улут эгер өнүгөйүн десе, эң биринчиден ден соолугу бекем болуш керек да. Ден соолук бекем болбосо, канча мээлүү, канча кыйын, канча таланттуу болсо деле баары бир да. Ошон үчүн ошол Кызыл Суда биз аткарган жумуштун системасы менен кайра Кыргызстанга келдик. Азыркы оюбузда болсо, кайрымдуулукту балдарга эле жасап жүрбөйбү. Балдар барып, мейли бул жолу Кытайга барып операция жасатып келет. Анан дагы 2 врачты ала барабыз. Операция жасаганы бул акчасына болобу же кандай болот? Акчасын биз төлөп беребиз. Демек, бекер барып жасап келе алат. Ооба. Алар сиздерге кантип кайрылышат? Аларды биз Ош областтык ооруканасы аркылуу балдарды топтодук да. Мунун ичинде дагы бир окуя болду. Кытай менен Кытайга болгон таанымдары, түшүнүктөрү аябай бөксө экен. Биз 11 баланы тандасак, ошонун ичинен 6 эле калды да. 5өө айнып кетти ата-энеси. Барбайбыз деппи? Барбайбыз. Органыбызды сатып ийсе кантебиз. Анан кантип эле бир тиын албай алып барып келсин. Корккондор болуптур да. Кийин кайра акча сурап калса кантебиз деп. Ал жагынан көп суроолор болду да. Негизи Кытай мамлекети эч качан да канунсуз бул дагы кишинин денеси менен, ден соолугу менен айтышкан мындай иштерде канундуу жолу менен иштейт да. Андай нерселер болбойт, мисалы, эч качан. Чынында ошол нерсени мен да угуп калгам да. Ошентип сатып ийсе эмне болот деген сыяктуу. Андай нерседен бир четинен мага таң калыштуу болгон, бир четинен чын эле ошондой болгон үчүн ушул сөз чыгып атабы деген да суроо пайда болгон да. Демек, андай болбойт. Андай болбойт. Анткени, мисалы, сиздин бөөрөгүңүздү алалы,
азыр ошол бөрөккө туура келген бетапты табыш керек. Тез арада табыш керек. Аны 1 ай, 2 ай созуп коюп, анан деп коюп, убакыт өткөрбөгөндө ал бөрөк иштебей калат. Ооба. Ошон үчүн алдын анализ кылып туруп туура келе тургандыкын бирөөнү сак бөрөктү алып, дагы бирөөнүкүнө салат да. Мисалы органдар такыр ушундай болот. Ал көп убакытка созулуп туруп калса, иштебей калат. Ошон үчүн калп эле бул элдин тапкан сөзү да. Мисалы азыр Бишкек шаарынан көрүп аткан көрүүчүлөрүбүз же башка Ошуктон алдык дедиңиздер, башка региондордон көрүп аткандарда суроо пайда болот дейм. Сиздерге кантип кайрылат мисалы? Менин Instagram баракчам ачылды Кыргызстанга келгенден бери. Айбулак Жумак. Өзүңүзгө кайрылыш керек. Мага эле кайрылсын. Instagramда мен ар дайым чыгып жооп берем. Анан офиске келсе болот, диагноздарын эң биринчи диагнозду кытайчага перевод кылып алып келиш керек да. Анткени мен кытайдагы врачтарга көрсөтүшүм керек. Алар күчтүү профессорлор. Аларга эң жакшы тартип менен бериш керек. Ошонун ичинен кайра тандайбыз. Бул жолу мен дагы эле улап кетейин. 9 баланы тандадык. Ата-энеси менен бирге барат. Же атасы, же энеси. Анан дагы Оштон 2 врачты тандадык. Алар биз менен чогуу барганда балдардын операциясына дагы Кытайда болуп аткан башка түрдөгү операцияларга бирге кирет. Кирип ошол өнөрлөрдү үйрөнөт. Анткени бизде калктар аябай көп, 1,5 миллиард киши жашайт. Ошонун арасында күндө ооруп келе аткан, операция жасаткан кишилердин саны аябай көп да. Демекчи болгон, күндө бизде практика аябай көп болот. Бир күндө бир клиникада жүрөк боюнча балким 20-30 операция болот. Бирок Кыргызстанга карайлы, бир күндө канча операция болот? Бир күндө 30дан операцияга кирсе, 10 күн бололу, 15 күн бололу, ошонун барышында канча эмелер тажрыйбалар топтолот. Ошон үчүн Кыргызстандагы врачтарга өзүнчө бир жакшы бир билим болот да, билим ашыруу болот. Анан бул биринчи кадам. Экинчи, сентябрда биз Кытайдан профессорду чакырып келебиз. Анан мага жаңыдан кайрылган балдар канча көп болсо ошончо жакшы да. Биз күчтүн келишинче ошолорго Кыргызстандын өзүнөн операция жасап беребиз. Операция жасаганда баягы бул жолу биз менен чогуу барып билим ашырып келген врачтар, алар чогуу операцияга киришет, чогуу жасайт. Акырын ушундай бир 4-5 жол, 5-6 жол ушундай келишип алгандан кийин акырын бул өнөрлөр Кыргызстанда өнүгүп баштайт да. Анан жасай турган операциянын түрү дагы көбөйөт. Ага керектүү шаймандарды мен эле алып келейин, калган жардам берейин деген кишилер дагы көп болсун. Мисалы бизнесмендер өзүнүн акчасын эле санап жүрбөй, эли дагы ойлоп коюш керек. Айланаңдагы кишилер канча жакшы жашаса, өзүң дагы ошончо көтөрүлөсүң. Баарыбыздын деңгээлибиз чогуу жогорулойт да. Ошон үчүн бизнесмендер дагы топтолсун, врачтар өнөрүн илгерилетсин, бетаптар айыксын. Кыргызстан сонун болот. Мына ушундай. Ушундай болсун дейли. Анан мисалы жогоруда айттыңыз, ата-энесинен бирөөсү барат деп. Ата-энесинин Кытайга барып келиши, алар жагы кандай болот? Мисалы балдар бекер барып келет экен, бекер дарыланат экен. Ата-энелер, балдар, врачтар, булардын баардык виза каражаты, жол киреси, тамак ашы, жатаканасы, операцияга жасаткан баардык чыгымдары бүт баары бизден болот. Бекер болот, Бекер болот. Бир тыйын дагы чыгарбайбыз. Аларда дагы ушундай суроо пайда болушу мүмкүн. Ал акчаны сиздер сиз тараптан болобу жана мисалы барып же болбосо ошол жердеги Кытайдагы мыкты деген дарыгерлерди сүйлөшүп келгениңиз менен болобу? Мисалы алар менен жөн гана сүйлөшүп элге ушундай кайрымдуулук жасай эле деп айтасыздарбы же сиздер төрөп бересиздерби? Бул бизде 9 жылдан мурда эле бир проект курулган. Бул фонд сыяктуу да. Мунун аты жүрөктү коргоо проект деп аталат. Кытайча Шиньё Гongchang. Анан бул проект болсо, башында өзүбүз жөнтөктөн акча чыгарып жасап жүргөнбүз да. Ар бир тыйынды өзүбүз каржылап жүргөнбүз. Андан кийин Кытай мамлекетинин өкмөттүн көзүнө көрүнүп баштадык да. Өкмөт жагынан бизге кайрылды. Кайрылып келип, биз дагы бирге киришсек, бул аябай жакшы жумуш экен. Каражаттан мынча пайызын биз деле чыгаралы. Анан биздин атыбыз дагы чыгып калса экен деген сыяктуу ушундай кайрылыштар болду да. Азыр жакшы. Азыр мурда мен 10 балага жардам бергендин ордуна азыр
50-60 балдарга жардам бере алабыз да. Анткени ар бир операциянын 70-80%ын мамлекеттен төлөп бере алат. Бирок Кыргызстандыкы башка да. Кытайда ар бир бала төрөлгөндөн баштап ата-энеси ай сайын буга медицина тармагынан налог төлөгөн сыяктуу ай сайын төлөп турат. Ошон үчүн ал акча чогулуп калат. Биз операция жасаганда мамлекеттен макул болсо эле 70-80%ын көтөрүп берет мамлекеттен. Калганын биз төлөйбүз. А бирок кыргызстандык балдарга бардык каражаты такыр мамлекет жардам беребиз деди. Бирок жардам бербейби? Белгисиз. Биз суроо боюнча калды. Биз даярбыз. Мына ушундай, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде суроолор болсо бизге жазыңыздар 0508-400-100 номери аркылуу WhatsApp'тан жазсаңыздар болот. Балким мына ушундай көйгөй сизде да тургандыр. Эмне кылсам, каяка алып барсам деген суроолор болсо, азыркы мүмкүнчүлүктү колдонуп калсаңыз болот экен. Андан жакында ошо профессорлор келет, айымдарды дагы текшерүү жүрөт экен да, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Туура. Келерки жуманын 2-синде 27-июнда Нанкингский медициналык университетинин профессорлору келет. Бул 3 жылдан мурда ковид эми жаңыдан башталган кезде курулган бир проект да. Мамлекеттик эл аралык проект болот. Рак, шетки, матки деп аял заттардын бала жаткы жагындагы оорусуна, рак оорусуна. Ошону анализ, изилдөө, алдын алуу боюнча аталган бир проект да. Профессорлор 27-июнда келет. Келип онкология менен дагы бир частный клиника бар, Сагынбаева. Ушулар менен бирге конференция өткөрүлөт. Контракт түзүлөт 5 жылга чейин чогуу иштешкенге. Бул проект, бул контракт болсо, мисалы, Кыргызстанда бир айым кайрылат. Мен рак болуп калган окшоймун, ооруп атам деп. Анан бул жактан диагноз берет, бирок ошол анализдердин маалыматтарын кайра Кытай тарапка дагы жөнөтөт. Кытай тараптагы профессорлор алар дагы карап берет да. Эки тараптын профессорлору бирге анан кеңешип, буга кандай туура диагноз бериш керек деп. Анан кандай дарылайбыз деп ошол жагынан чыгарат. Демек, ар бир айым барып алдын ала текшерилип алса болот экен, э? Аксыз, баары аксыз. Акысыз. Аял заттар болсо эле, кыздар, эже сиңдилер баары келе берсин. Биз болушунча текшерип беребиз. Түшүнүктүү. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, болушунча жакшы маалымат бергенге аракет кылдык. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Убактыбыз аябай бат өтүп кетти, кызыктуу болду окшойт. Маегибиз дагы көптөгөн суроолорубуз калып калды. Негизгиси жакшы баягы ишти баштап, жакшы иштерди кылып жаткан экенсиздер. Кайрадан баягы кыргызда айтылат го, элдин батасы тиет деп. Анын сыңарында ошондой болсун сизге дагы. Мына ошентип кыргыз элинде, кыргыз журтчулугунда, кыргыз балдарында болуп аткан көйгөйлөрдү чечип берип, ортого бир ортомчу болуп жасап иштер жасатканыбыз бул эң сонун нерсе. Сизге чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн бизде кытайлык кыргыз кызы, бизнесмен айым, кайрымдуулук иштери менен алектенген Айбулак Жумак бизде конокто болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз, алдыңкы саатта жолугушканча. Сендемдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү золтуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Программабыз уланталы. Бул саатта да урматтуу көрүүчүлөр, бизде конок бар. Бул саатта биз ырдайбыз, жыргайбыз, сиздер тараптан суроолорду күтөбүз. Кыскасы маанайды дагы да болсо көтөрөбүз. Ал эми студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып өтөлү. Ырчы, жаш аткаруучу бизде Бекназар Камчыбеков бар. Бекназар, кош келиңиз. Кош келдиңиз. Кутмандыгыңыз менен. Рахмат. Уйкуңуз ачылдыбы? Уйкуңа ачып келдик берсе. Эми уйкуңузду ачыңыз, жакшы маанай тартуулап бериңиз элдерге. Биздин көрүүчүлөр арасында дагы жаңыдан ойгонуп, бизге жаңыдан кошулуп аткан көрүүчүлөрүбүз бар болушу мүмкүн да. Бекназар, алгачкы эле суроо менде ушундай. Азыркы учурда соц тармактарда көпчүлүк жакшы көрүп угуп атат бул чыгарманы. Көйдүм деген чыгарма, эмне болуп күйүп жатасыз, кантип ырдап калдыңыз эле, ыр жөнүндө айта кетсеңиз. Ыр жөнүндө Бектен Жакел деген досума таандык сөз болгондо.
Аны Ерлан Эдилбек деген байкебиз ырдап чыккан. Биз ошо аккордеончулар чай ичип отурганча эле ырдап соц тармакка салып ошол жакта таралып, анан өз угармандарын таап, анан ырын чыгарып калдык ошонун артынан. Көпчүлүктүн суроосу менен ырын чыгар болуп ушундай чыгарып калдык. Ошо чын жүрөктөн, ичиштен күйүп ырдап, анан өз угармандарын таап отурат. Чын эле күйүп ырдадыңызбы? Эмне болду? Негизи бардык эле ырды ошо ырдын ичине кирип ырдаганга аракет кылам. Чын жүрөктөн берилип. Ошентип ырдап калдык. Эң сонун аткаруу болуптур. Чынында көпчүлүк баягы кулакка сиңимдүү ырлар деп коебуз го, дароо кабыл алып уга тургандай мына ошондой чыгарма болгон экен. Анан клип жагы кандай болуп атат? Клип тарттыңызбы же пландар барбы? Бул ырды негизи Ерлан Эдилбек байкебиз өзү клип тарткан. Бул учурга чейин ырдап чыкканбы? Бул учурга ырдап чыккан. 1 жылдан өтүп калды. Анан ырдап чыгып, мен жөн гана каверге уруксат алгам. Ушу кавер кылып ырдап чыгайын деп. Уруксатын алып, авторлордун уруксаты менен ушу каверлер ырдап чыкканбыз. Демек клип тартканга уруксат жок экен да. Клипке жок, клипке уруксат сурабадык, себеби өзү клип тартып аткандыктан. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерде суроолор бар болсо, бизге экранда турган номерлерге СМС билдирүү жиберип коюңуздар, WhatsApp аркылуу жообун алып бергенге аракет кылалы. Бекназар, анда өзүңүз айтсаңыз, негизи бул чыгармачылык жаатта соц тармагыңызды карап отурган болсок, көп жерлерде ушул аккордеон менен ырдап жүрөт экенсиз да. Кичинеңизден бери эле бул кыялдар окшойт сиздеги. Бул кыялдар негизи үй бүлөдө атам ырдап калат. Биздин үй бүлөдө анан мен ушу 11-ди бүтүп атканда ушу мектепте ырдап калган экенмин. Ырдап анан ошо атам байкап калып анан ушу музыканы тапшыртайын деп атам тапшыртып, ошо музыканы да окуп ошол жактан ойгонду десем болот. Демек, ырдап эле жүргөнсүз, бирок аябай бир музыкалык билим алайын деген ой өзүңүздө жок болгонго? Ой жок болчу, атаңыз себеби менен? Атамдын себеби менен ушул даражага келип отурабыз. Жакшы. Ырдаган кандай экен анда? Ырдаган кыйын эле экен, музыка окуу жагы дейт эле. Ойлогом, оңой эле болуш керек, ырдап эле жүрө берсек керек деп. Негизи музыканын окуу жайы кыйын экен. Ошонун ичине киргенде аны түшүнөт экенсиң. Түшүнүктүү. Келиңиз анда сизди ырдаталы, Бекназар. Бардык көрүүчүлөрүбүзгө кайсы чыгармаңызды айткарып бергенсиз, аккордеонду колго алыңыз дагы, жалпы көрүүчүлөр үчүн жакшы бир чыгарма болсун. Бекназардын аткаруусунда кайсы чыгарманы уксак. Негизи күйдүмдү аккордеонго салып ырдай берсе болобу? Аккордеонго салса болот. Азыр даярсызбы же бир аздан аткаралы аны? Даярбыз. Макул, анда ушу күйдүмдү аткарып бергизчи, анткени мага аябай жагып атат бул чыгарма. Келиңиздер анда. Сөзүн Бектен Жакил досума таандык. Күйдүм деп. Жашоодо күйбөңүздөр, сүйүңүздөр. Улар да эле калсын, Жүрчү элең мени жанда, мага барма, жүрөгүм башкада деп, азгырып алдың арба. Жаштыктын жайдайысы, күндөрүн сага арнабай. Аларда жолу салып, кеттиң белгисиз жайга, таанылбай калдым айга, өзүңсүз күнгө көнүп, калганда келдиң кайра. Сүйүп отур жанбай темир, менден сен таппайсың пайда. Ayıkmazlar tutmalı, günlerim azap oldu. Canım alıp kaldım değil, çımsıyım canım oldu ay. Büyüdüm, özümde ne geçseydim, harbalık mahabat
tütüp büttüm, özümden cüdep büttüm ay. Oylarım barı ayga, oygunum çoçuk çayga, izini katıp alıp izlediğimi ayla. Üzülgün tağdırdağı suyundan emni paydagay. Sezimde çağan duylar sevilip mayda mayda, serpilgen gözler gayda, sendeki suyumdagi, sendeki sözler gayda. Jomokton çıgıp alıp, jok bolgun kelbegin gayda. Güydüm, 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 özümdü nege süydüm, ayıkpас tartım boldum, gündürüm azap boldu, çırmalıp kaldım degen, çın suyum çalgan boldu ay. Güydürdüm, güydüm, güydüm, özümdü nege süydüm, arbalıp mahabatqa, aldanıp köpkö жүрдüm. Oldum tütüp büttüm, özümden cüdep büttüm ay. Мына ушундай күйдүм сонун чыгармасы Бекназардын аткаруусунда болду. Анан бул ырдын сөзү ону досума таандык деп калдыңыз да. Досуңуз жөнүндө айта кетиңизчи. Ырды кандай жаралганын сурап көрдүңүз беле? Сөзүн сөзү деле окуган, Сарабешинали. Деген Жакилул деген досум. Бул ырды 2-3 жыл мурун жазган экен. 3 жыл мурун жазылган экен. Анан ошол өзүнүн ырдаганынан угуп калганбыз өзү аткаруусунда. Анан бирок өзү ырдап чыккан эмес, соц тармактарга чыгарган эмес. Анан өзү ошо Ирлан Эдилбек деген ошого сатып ал чыгарып, 1 жарым жыл болуп калды чыгарганына. Анан биз ошо чай ичкенче ырдап отуруп анан соц тармакка салып коюп ошол жактан тарап кетти. Мурдагы аткаруучу угуп көрүп, ушунчалык элге тарап атканын көрүп, бир кандай сөздөрдү айтты, же жолуккан жоксуздарбы, же сураган жоксуздарбы ал жөнүндө? Элдин кабыл алуусу боюнча сөз болдубу? Жолуккан жокпуз, ошо видео тарап кетип анан соц тармактарга чыгып жазды, мага да жакшы ырдапсың деп. Анан мындай жолугуп сүйлөшө элекпиз. Телефон аркылуу сүйлөшүп. Андан кийин каверасы уруксатын алып анан ошо каверин ырдап чыккандан кийин дагы жакшы молодец деп жакшы сөздөрүн айтты. Жакшы. Негизи аккордеондо канча убакыттан бери кол ойноп келесиз, же ошол музыкалык билим алып баштаганда эле ойноп баштадыңызбы? Мен сизге чай куюп берейин, сиз жооп берерсиз, Аккордеондо эме укмуш чертем деп айта албайм. Себеби аз эле убакыт болду кармаганыма. Анан ошол аккордеон менен Бекназар кылды десем болот. Көп жерге таанытты ошол аккордеону. 2019 келгем бул жака. Окуу жайга тапшырып анан ошол жактан 2020 үйрөндүм да. Кармап баштадым аккордеон. Дагы деле үйрөнүп атасыз. Дагы деле үйрөнүп атабыз. Дагы деле жете элек. Ошол. Мына ушундай күйдүм сыяктуу чыгармаларды дагы аткарып, элге сиңип кете турган ырларды кантип тандайын деп атасыз? Мисалы, алдыда пландар башталды болуш керек. Элдин кабыл алуусу бир башка нерсе да, өзүңүзгө да жагып атса керек. Мисалы, эл ушуну суранып, кел Бекназар ушундай ыр аткарчы деп атса, бул баягы сизде ойгонуу сезимдер башталды болуш керек, баягы эл алдында жүрүп, жылдыз болот деген ушундай башталат окшойт деген ойлор келип баштады да. Чыгармачылык ошол күйдүм ырдап өзүнүн YouTube каналыбызга салганбыз. Ал жактан өзүнүн угармандарын, көрөрмандарын таап алды. Ошо 1 ай ичинде 2.700.000 просмотр болуп калды. Анан ошонун артынан кийин баары эле айтып, иште артынан иште эме ырлар чыгар деп. Баары эле айтып атат.
Ошо экинчи ырыбызды даярдап бүтүп калдык буюрса. Ошо 3-4 күндүн ичинде буюрса ошо элге сунуштайбыз дагы бир ырыбызды. Ал кандай аталат? Гүйдүм эки эмеспи? Аларды эски эле негизи ошону жаңыртып ырдап чыктык. Эски ырдалып жүргөнлөр. Анан кийинки ырыбызга дагы аракет кылып клибин баштайбыз буюрса. Ошол этеги 3-чү ырыбызды ошо клиби менен чыгаргантам. Жакшы. 3-чү ырыңыз дагы эски ырларданбы же ал жаңы? Жаңыр ырдал элегер. Чыгат буюрса. Жакшы, өзүңүз сөзүн жазасызбы же? Жок, өзүм жазбайм. Жазганга жоксуз. Мен жөн гана аткаруучумун. Аткаруучусуз, Мына ушундай. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде Бекназарга сиздер тараптан дагы суроолор болсо жибериңиз, же болбосо кайсыл чыгарманы аткарып берсин сурансаңыздар болот 0508 400 100 номери аркылуу. Андыктан барыңыздардан күтөлү. Жана Бекназардан азыр бир канча мүнөттөн кийин сиздерге суроо бар. Ал суроого дагы сиздер жооп берсеңиздер 101дик салып бергенге аракет кылабыз. Бардык көрүүчүлөрүбүздү жакыныраак келүүгө, чай ичүүгө, болууга биз менен чакырып өтөлү. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Кел чай ичели программасынын алкагында сиз активдүү болгон болсоңуз, жөн кургол кетирбейбиз, жана ошол эле учурда белектерди берип, жыргатканга аракет кылалы. Анда биз баштадык. Сиздерге суроо берилүүчү бизде урматтуу телекөрүүчүлөр сурообуз бар. Бекназар даярдап койгон. Ал эми азыр болсо биз көрсөтүүбүздүн демирчиси Пиала Голд жөнүндө айта кетели. Продукциянын сапатын белгилей кетишибиз керек. Кечки чай ичүүгө бергамоттун жеңил сериткен жыты менен Пиала Голд колдонуп көрүңүз. Өзүнүн уникалдуу даамы жана жыты аркасында сонусу сундук чай сүйүүчүлөрү үчүн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Анда эмесе биздин коногубуз сиздерге суроо берсин, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздер болсо бизге биринчилерден болуп жооп бергенге аракет кылыңыз. Бекназар, келиңиз. Сизден суроо көрүүчүлөргө кандай суроо бересиз? Суроо ошол аккордеондун чыныгы кыргызча аталышы кандай болуп аталат? Мына ушундай. Аккордеон кыргызча аталышы кандай? Негизи аккордеон деп айтылбайт экен. Кыргыз тилинде кандай айтылат деген суроо болду. Чынында көпчүлүк ойлонуп жана жооп бере турчу суроо болду. 0508 400 100 номери аркылуу бизге СМС билдирүү жибериңиздер. Ким биринчи жиберсе 101дикке карабыз. Бекназар, чыгармачылык дүйнө, ал жака аралашуу, ырлар менен жашоо, аны аткаруу, ошол жакта жүргөн адамдар дегили, бул жашоонун өзү сизге жагып атабы? Ушул тармак дейли, тактап айтканда. Чыгармачылыкка ошол күйдүм ырыбыздан кийин катуу киришип баштадык. Экинчи көбүрөөк жага баштады. Ырларыбызды даярдап, арт артынан ошо чыгаралы деп. Себеби элдин кабыл алуусу жакшы болду. Күйдүм ырыбызга анан баары суранып, ырлар чыгар иштешти деп. Анан ошол жактан ошо билеткесин, бул чыгармачылык оор нерсе экенин, экинчи ырыбызды даярдап атып, анан ошол ырыңдагы анан ошончо акча кетирип, эме кылгандан кийин ошол ырың бир жери жакпай калса эле уже ырдаган келбей калып, ушундай кыйын нерсе экен чыгармачылык. Ошондо түшүндүм. Ошолар чыгарып артынан иштеп атып. Бизде болсо көрүүчүлөрдөн келген суроо бар экен. Саламатсызбы? Бекназар каяктан болосуң деп сураптыр. Каяктан болосуз? Мен Жалал Абад областы Базар Коргон шаарынан болом. Ошол жакта туу эскенсиз, чоң ойгонсуз, Чкалов айылынан. Кийинки билдирүү бар экен. Салам, жакшы ырдайт экенсиз, дагы ырдап бериңизчи деген экен. Келиңиз, чынында сизде жакшы чыгармалардан дагы аткарып берсеңиз деп сураналы. Келиңиздер, ана сиздерди бир Өрүк Сарга баралы деп, Өрүк Сарга барып келели. Макул, сонун болот.
Ciğeri çeşip keteli örük sarma, sunuşumdu suranan çirki kakma. Süyümüzge jolup aylı tünde, sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gelgen, baktımızga. Sıyınalı bir gelgen, sıyınalı bir gelgen, baktımızga. Bulaka baralı ay toskunu, at çalında şamanday oynuşkunu. İçik peyli bir gelgen baktınızga, örük sarga geteni, örük sarga geteni, akıl bolcu. Örük sarga geteni, örük sarga geteni, akıl bolcu. Aylı tünden kelip süyümüzdü, örük sarga çaçalı ülkümüzdü. Yıldızlardan tereni çaçılasın, bulaklarla süydürüp, bulaklarla süydürüp yüzümüzdü. Bulaklarla süydürüp, bulaklarla süydürüp yüzümüzdü. Keçik peyli bir gelgen baktığımızda, örük sarga geteni, örük sarga geteni, akıl bolcu. Örük sarga geteni, örük sarga geteni, akıl bolcu. Бали, сонун аткаруу, сонун чыгарма өрүк зарга кетели деп аталат. Өрүк зар азыр Баткен жеркесинде мына ушул өрүк бышып керек болсо бул жакка келип башка жакка кетип баштады дегендей сонун чыгарма болду. Урматтуу көрүүчүлөр, катарыбызда болуңуз. Мына ушундай сонун чыгармаларды сиздер дагы сураныңыз. Кайсыл чыгарманы аткарып берсе сиз кубана тилеңиз, сүйүнө тилеңиз бизге жазып коюңуз дейли. Бекназар, негизи кимдин ырдаганын баалап келесиз азыркы учурда же мурда кыялданып ушундай ырчы болсом деген элеңиз? Негизи көбүнчө ушу эски ырларга жакынмын. Ушу эски ырлар, Асанка Керимбаева аталарыбыздын ырлары, ошолордун ырларын көп угуп, ошолорду ырдай агышынга аракет кылам көбүнчө. Анан эстрада ырчыларынан Мирбек Атабеков, Султан Садыралиев ушу байкелерибизди баалайм чындыгында. Көп жерде живой ырдап, жанынан ырдаганын угуп калганбыз. Эстрада жаатында бул баягы Гүйдүмгө чейин башка ырлар жаздыргансызбы? Гүйдүмгө чейин ырдагам. Бирок интернетке чыгарган эмесмин. Неге? Ырдап чыгып, ушул бир-эки жери жакпай калса эле чыгарбай калам да. Ушундай капризниймин да мен. Ушул жагым бар. Бир жери жакпай калса эле ошо чыгарбай коюп жататым бар да. Демек, жаздыргансыз, бирок чыккан эмес. Чыгарган эмесмин.
Ал эми мисалы аранжировка деген нерсе бар, акча төлөш керек, үнүндү жаздыруу, бул нерсенин баардыгы акча талап кылынат эмеспи? Ошончолук менет кылып, эмгек кылып жаздырып алып анан чыгарбай койгондо ичиңиз күйөбү? Ичим да күйөт, ич да күйөт бир жагынан. Анан негизи ушундай экен да, мен ошо бир борончу Кудай берген фалабыздын ырнырдап чыккам. Бирок элдин кабыл алуусу жакшы болгон, негедир ошолорго. Историялар койгондо чыгар болуп анан өзүмө жакпай калган бир жери. Ыр бөтө жаздырган аранжировкабы? Аранжировка жакшы. Ошо голос жагым өзүм үнүм жакпай калды. Түшүргөн ырдаган үнүм жакпай калып анан чыгарбай койгом. Кимдерден сабак алгансыз негизи бул жаатта? Сабак ушу окуу жайдан алганбыз, агайларыбыздан, эжелерибизден. Анан кийин башка жактан курстарга барып деле сабак алган эмесмин. Ушу окуу жайдан главный агайларым. Ошол. Негизи баягы ар бир адам алга умтулуп, мен ушул нерсеге жетем деп бир кыял болот да сөзсүз түрдө. Анан алдыда кыялдарыңыз пайда болду болуш керек. Мен дагы эстрадада бир өзгөчөлүк киргизем, жакшы бир чыгармаларды аткарып чыгарам деп. Кандай кыялдар бар сизде? Кыялдар бар албетте. Биринчиде ушу окуу жайыбыз ийгиликтүү аяктап алып анан чыгармачылык. Мен ушу чыгармачылык жаатта окуп аткандан кийин ушул жаат менен иштегенде аракет кылам. Ошол пландарым бар. Алар чыгарып, клиптерди тартып, ушу элдер кыргызча элге сунабыз деген ойлорубуз бар. Мүнөзүңүз кандай, Бекназар? Мүнөзүм уялчакмын. Уяласыз, азыр да уялып атасызбы? Жай сүйлөп эле бир ачыла албай аткандай болуп атасыз да? Негизи уялчакмын. Баары эле айта берет. Мүнөзүңүз уялчак демек, Кыргыз мүнөз барбы? Андай мүнөз деле жок го. Адамдар менен мамилени кандай курасыз? Жакшы, сүйлөшүп кете алам. Анан көп жерде уялып коем да, ошо уялчактыгым бар. Ошону жеңүүгө аракет кылып келип атабыз. Түшүнүктүү. Үйлөнө элексиз? Жок, үйлөнө элексиз. Качан пландап атасыз? План пока жок. Ошо окууну аяктап алып анан азырынча бул жаатта ойлонуп элексиз, Ойлонуп элекпиз, азыр. Демек, жүрөгүңүздү багындырган эч ким жок окшойт да, же болбосо ушул кызга үйлөнөм деп баштамакчы болуш керек. Анда эмесе биз жыйынтыктарды чыгарып баштайлы. Бизде биринчи берген сурообузда селфи жибериңиз дегенбиз. 70-96 менен бүткөн абонент биринчилерден болуп жиберди. Жана көрүүчүлөрүбүз дагы көп сүрөттөрүн жиберишти. Ыраачылык билдиребиз. Жана бизде Бекназардан берилген суроо бар болчу. Аккордеондун кыргызча аталышы кандай деп. Бизге жел кыяк деп жазыптыр. 70-61 менен бүткөн абонент. Бул туура жокпу же кандай болуп калды? Туура. Жел кыяк деп аталат, Жел кыяк деп аталат. Анда ушул көрүүчүбүздү чынжырыктан куттуктайбыз. Биринчилерден болуп жибердир. Андан сырткары 65-94 менен бүткөн абонент дагы жел кыяк деп жибердир. Кыяк деп эле жазган экен, тилекке каршы туура эмесирээк болуп калды. Анда бардык көрүүчүлөрүбүзгө ыраачылык билдиребиз. Жана сизге чоң рахмат, Бекназар. Дагы чыгармачылык ийгилик каалайбыз, өркүндөп өсүп, дагы да болсо кыргыз эстрадасындагы мыкты деген ырчылардын катары толуктайсыз деп ишенебиз. Ал эми бул болсо биздин программанын атынан чакан белек болсун сизге. Чай ичип коюңуз, Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз сиздер менен болдук. Болгону коштошпойбуз. Кийинки эфирлерден гана көрүшкөнгө чейин дейли. Айпер Адамкулова, сиздерди жакшы көрөм. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.